Саламатсыңарбы? Урматтуу 11-класстын окуучулары. Бүгүн бизге күнгө дүйшөмбү. Сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Амансыңарбы баарыңар? Баарыңардын маанайыңар жакшыбы? Жакшы. Билима деген жаңы кыз окшойт. Азыр көбүңөрдү биле элекмин, тааныша элекмин. Жаңы келген окуучулар баарыңарга ийгилик каалайм. Буюрса жакшы оффлайн окутууда баарыңар менен таанышып калабыз буюрса. Бүгүнкү сабагыбыз балдар текст менен иштөө. Биз силер менен дайым текст менен иштөө жумушун аткарып келип атабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты текстти окуп түшүнгөнүн айтып беребиз. Текстти которосуңар, баарыңар билесиңер текстти которушту. Тексттин үстүнөн иштөө менен ой жүгүртүү, кыялдануу, кабыл алуу, эске сактооңор калыптанат. Ынтымактуулукка, бири-бирин сыйлоого, патриоттуулукка, тазалыкка, кыргызча таза сүйлөөгө тарбияланабыз. Анда бүгүнкү биздин сабагыбыз, текст менен иштөө сабагыбыз ата мекен жөнүндө деген текст боюнча иштейбиз балдар. Баарыңар китебиңерди ачкыла. Китебиңердин 18-чи бетинде ата мекен жөнүндө деген текст бар. Биз ошол текст боюнча иш жүргүзөбүз балдар. Ата мекен деген сөздү баарыңар түшүнөсүңөр, эмне деген экенин. Маанисин баарыбыз түшүнөбүз. Бул ата мекен деген ар бирибиздин туулуп өскөн жерибиз, жашаган жерибиз. Ар бирибиз өзүбүздүн ата мекенибизди сүйүшүбүз керек, баркташыбыз керек, баалашыбыз керек. Ошондуктан момундай жакшы макалдар бар экен ата мекен жөнүндө. Ата журтуң алтын бешигиң, земля родная, колыбель золотая. Мекенсиз адам, үнсүз булбул. Человек без отечества, что соловей без трели, деп айтылат экен. Карагыла балдар, бул биздин ата мекенибиз. Баарыңар билесиңер, бул Кыргызстандын желеги тоодо жайгашкан. Айтып койгулачы, кайсы жерде жайгашкан? Могу Кыргыздын туусу эмне деген жерде? Кайсы айылда, кайсы тоонун үстүндө? Ким билет балдар? Барбы билгендериңер? Бул желек кайсы жерде жайгашкан? Азыр бизди карасак, биздин мектептен дагы көрүнүп турат. Орто Сай, туура Нуркыз Азаматсың. Эми текстти баштайбыз. Мен кыргызмын деген киши бөлөнгөн бешигин, төрөлгөн үйүн, киндик каны тамган жерин өтө ыйык көрөт. Жана эл үчүн кара жанын кыят. Кыргыздар өз жерин ата мекен, ата журт, ата конуш деп атап, ата деген сөздү аспиеттеп, баалап, барктап кошуп айтканы бекеринен эместир. Дүйнөдө кыргыз жеринде кооз, ажайып жер бар болду бекен. Балдар, бул тексттин биринчи абзацы. Текстти бир сыйра өзүңөр дагы окуп чыккыла. Себеби текстти окуп бүткөндөн кийин бул текстке байланыштуу тапшырмалар болот. Ошол тапшырмаларды текст бүткөндөн кийин аткарабыз. Мына карап койгула. Биздин кыргыз жерибиз абдан кооз, абдан кереметтүү, кайталангыс бир өзгөчө бир аябай сонун жер. Кайсы Кыргызстандын кайсы булуң бурчуна барбагын сонун жерлерди
жолуктурабыз. Байыркы замандан бери Ала тоодон Алтай, Саянга чейин аймактарда көчүп жүрүп, жердин баркын, кунун баалай билген бабаларыбыз мал жанга жагымдуу, табияты кооз өрөөн түздөн, шар суунун боюнан, көгөргөн көлдүн жээгинен конуштандаган. Балдар, мынакей могу жерде сүрөттөрдө көрүнүп турат. Кыргыздар кайсы жерде жайгашып, эң сонун жерлерде жайгашкан экен. Себеби мал жан кыргыздар көчмөн калк болгондуктан мал менен жашап келишкен. Мал жанды көбөйтүп, суудун боюнда, жайлоонун этегинде, тоолордун бойлорунда, боорлорунан жерлерди алып, ошол жерлерде жашап келишкен. Ар бир доордо чыккан таланттуу акындар, кыргыз элинин баскан жолун, калтырган ата конуштарын, тоо таласын, канаттууларын аңыз кылып ыр жаратышкан. Улуу Манас эпосу баш болгон элдик бай Оозеки чыгармаларын окуп көрсөңөр, бул жашоо тиричиликтеги ыраазычылыкка жана кусалыкка күбө боло аласыз. Демек, ошол Манас эпостон бери биздин кыргыз элибиздин баскан жолу, жашаган турмушу, кандай канаттуулар, кандай укмуш деген ырлар жараткан экени белгилүү болуп келатат. Кыргызстанда 7 миллиондон ашык калк жашайт. Алар 100дөн ашык улуттун өкүлдөрү. Алар өз ара ынтымактуу, бир үй бүлөдөй жашашат. Кыргыз калкынын пейили кенен жана меймандос. Мына карагылачы балдар, могу жерде сүрөттө биздин Кыргызстанда жашаган ар кандай улуттардын биримдиги көрсөтүлүп турат. Демек, биздин Кыргызстанда 100дөн ашык улуттун өкүлдөрү жашайт экен. Ар бир окуп аткан текстти балдар кул коюп уккула, себеби ошол боюнча иш жүргүзөбүз. Дагы кайталап кетейин. Жаңы сөздөр. Өлкө, страна. Текстте берилген сөздөр. Мамлекет, государство. Эгемендүү, независимый. Калк, народ. Табият, природа. Ата журт, родина. Бапестеген, уважал. Кусалык, скучать, ностальгия. Эми балдар, бул жаңы сөздөргө көңүл бурсак, карагылачы, текстте окуп кеттик. Өлкө деген сөз жолукту, мамлекет, эгемендүү, калк, табият, ата журт, бапестеген, кусалык деген сөздөр. Эми азыр бул жерден мен силерге бир суроо бергим келип турат. Ата журт деген сөздү биз дагы кайсы синонимдерди колдонобуз? Ата журт дейбиз, дагы ата журт деген сөзгө кандай синонимдерди тапсак болот экен? Ата мекен туура бермет. Дагы мекен, жакшы. Текстте дагы бир сөздү айтып кеттик. Ата журт, ата мекен деп. Дагы кайсы сөздү айтып кеттик? Текстти алдыңарга коюп алсаңар балдар. Дагы кайсы сөздү айтып кеттик? Ата конуш деп дагы айтып кеттик, Так, эми балдар, текст боюнча тапшырма аткарабыз. Биринчи тапшырма. Сүйлөмдөрдү тексттин мазмунуна жараша толуктагыла. Бул жерде 4 сүйлөм берилген. Сүйлөмдөр берилгенден кийин астында калтырылып кеткен жерине коюла турган сөздөр берилип турат. Сүйлөмдү окуйбуз дагы, кайсы сөздөрдү коюп кетебиз. Мен кыргызмын деген киши бешигин, төрөлгөн үйүн, киндик каны тамган жерин, өтө жана эл үчүн кара жанын кыят. Бул жерге кайсы сөздү коебуз балдар? Тапшырманы аткарабыз. Баарыбыз иштейбиз.
Берилген сөздөр кенен, меймандос, бөлөнгөн, ыйык көрөт, чыгармаларын, ажайып жер деген. Биринчи сүйлөмгө мен кыргызмын деген киши бөлөнгөн бешигин, төрөлгөн үйүн, киндик каны тапынган жерин өтө кийинкиси могу жерге кайсыны коебуз? Ыйык көрөт жана эл үчүн кара жанын кыят. Туура бермет. Ыйык көрөт дегенди жазабыз могу экинчи катарына. Жакшы. Экинчи сүйлөмүбүз. Улуу Манас эпосу баш болгон элдик бай Оозеки окуп көрсөңөр, бул жашоо тиричиликтеги ыраазычылыкка жана кусалыкка күбө боло аласың. Экинчи сүйлөмгө кайсы сөздү коебуз экинчи сүйлөмгө? Туура, билима. Чыгармаларын. Демек, Улуу Манас эпосу баш болгон элдик бай Оозеки чыгармаларын окуп көрсөңөр, бул жашоо тиричиликтеги ыраазычылыкка жана кусалыкка күбө боло аласыңар. Азаматсыңар. Кийин балдар, дагы айтып кетейин, мага могу тапшырмалар боюнча жооп берип аткандарга мен баа коем. Дневникке. Кийинки сурообуз. Дүйнөдө кыргыз жериндей кооз бар болду экен. Ажайып жер. Туура, Бегимай, азаматсың. Акыркы сүйлөмүбүз. Кыргыз калкынын пейили кандай? Меймандос. Дагы. Туура, Бегимай, меймандос. Кыргыз калкынын пейили кенен жана меймандос. Бүгүн Азамат, Бегимай, Ашырова Бегимай жакшы иштеп атат, Нуркыз жакшы иштеп атат, Бермет жакшы иштеп атат. Баарыңарга жакшы деген бааны коем. Так, кийинки тапшырмабыз, балдар. Баарыбыз иштейбиз. Электрондуу журналга баа коюлат, балдар. Ар бириңердики ким жооп берип аткандарга электрондуу журналга сабак учурундагы берилген тапшырма боюнча дагы баа коюлат. Анан Я класстан дагы мен бүгүн тапшырма жөнөтөм, ошол боюнча дагы баа коюлат. Биринчи сурообуз. Кыргыз Республикасы кайда жайгашкан? Туура, Ипара. Кыргыз Республикасы Орто Азияда жайгашкан. Кыргыз Республикасы кандай мамлекет? Кыргыз Республикасы кандай мамлекет? Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет. Дагы кандай деп айтсак болот? Эгемендүү. Дагы кайсы сөздү айтсак болот? Самостоятельный дегенди кантип айтабыз? Независимый, самостоятельный, независимый дегенди айттыңар. Эгемендүү. Самостоятельный дегенди кантип айтабыз? Кыргыз Республикасы өз алдынча мамлекет деп дагы айтсак болот экен. Үчүнчү сурообуз. Бишкек шаары мурда кандай аталган? Фрунзе. Туура, Кубат. Дагы Бишкек, Фрунзе. Фрунзе, туура. Нурсултан. Жакшы. Так. Качантан бери Бишкек деп аталып калган? Ким билет, балдар? Анан эмне үчүн Бишкек шаары деп аталып калган? Бишкек деген бул ким болгон? Биз өткөнбүз ал текстти. Бишкек деген ким болгон? Союз бүткөндөн кийин Бишкек деп аталган, туура. Баатыр болгон Алтынай, туура. Бишкек деген баатыр болгон. Дагы Бишкек деген ким болгон? Ал уста болгон. Так, төртүнчү сурообуз. Кыргызстанда канча улуттун өкүлдөрү жашайт? Биз текстти айтып кеттик. Кыргызстанда канча улуттун өкүлдөрү жашайт?
Канча улуттун өкүлдөрү жашайт? 100дөн ашык, туура Нуркыз. Демек Кыргызстанда 100дөн ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Кийинки тапшырмабыз сөздөрдүн синонимдерин таап жазгыла дейт. Байыркы, мезгил, өнүктүрүү, билимдүү, кооз, ата мекен, заман, оозеки чыгармалар, меймандос. Байыркы деген сөздүн синоними иштейбиз балдар. Байыркы деген сөздүн синонимин табабыз. Мурдагы, дагы кайсы сөздү айтсак болот? Жомокторду баштаганда биринчи кайсы сөз менен башталат? Мурун. Мурун деп эки сөз менен айтпайбыз, эки у менен. Илгери, туура Нуркыз. Байыркы, мурдагы дедиңер. Дагы кайсын айттыңар синоним? Байыркы, илгерки, мурунку, мурун деген сөздөр бул байыркы деген сөздүн синоними экен. Жакшы, азаматсыңар. Мезгил деген сөздүн синонимин айтабыз. Мезгил. Мезгил. Убакыт. Дагы кайсы сөздү синоним десек болот? Убакыт. Өткөн мезгилде, өткөн убакытта дагы кайсы сөздү синоним деп айт? Дагы кайсы сөздү эметсек болот? Убакыт аралыгы, жакшы, дагы. Так. Анда мен силерге жардам берип коеюн балдар. Мезгил, убакыт, доор десек дагы болот. Доор. Кийинки сөзүбүз өнүктүрүү. Өнүктүрүү деген сөздүн синонимин табабыз. Өнүктүрүү. Өнүктүрүү балдар. Өсүү, туура. Дагы. Өнүктүрүү, бир нерсени өнүктүрүү. Таап чыгаруу. Ошол сөздү кандай деп айтабыз? Өнүгүү. Өнүктүрүү. Развивать орусча. Развивать деп которуп койсок болот, өнүктүрүү. Развивать дегенди да кандай кыргызча айтсак болот? Өнүктүрүү, өстүрүү, табуу бир нерсени. Так, кийинки сөзүбүз билимдүү. Акылдуу, сабаттуу, туура. Акылдуу, жакшы, дагы. Жакшы, азаматсыңар. Кооз деген сөздүн синонимин. Ажайып, жакшы. Сулуу, азаматсыңар. Дагы. Ажайып, кооз. Сонун десек болот, жакшы. Керемет деп койсок болот, Керемет деген очень красиво деп. Ата мекен деген сөздүн синонимдери балдар. Ата журт. Ата конуш, туура Айпара. Жакшы. Кийинки заман деген сөздүн синонимин айтабыз. Убакыт десек болот, туура. Дагы. Убакыт. Доор. Жашоо десек, азыркы жашоо, азыркы заман жашоо десек болот, Жакшы, азаматсыңар. Оозеки чыгармалар. Оозеки чыгармалар деген сөздүн синоними. Орусчага которуп койгулачы, оозеки чыгармалар дегенди кандай түшүнөт? Жомок. Бул оозеки чыгармалар, устный произведение, туура. Жомоктор кирет экен оозеки чыгармаларга, дагы эмнелер кирет? Оозеки чыгармаларга. Эпостор кирет, ошолорду бүт оозеки чыгармаларга киргендер. Буларды синоним деп деле койсок болот, же оозеки чыгармаларга кирген чыгармалардын бөлүктөрү деп койсок болот. Меймандос деген сөздүн синонимдерин айтабыз.
Меймандос, достук дагы. Меймандос. Орусчага которобуз меймандос дегенди. Гостеприимный, гостеприимный, жакшы. Айткылачы, биздин кыргыз калкыбыз кандай эл? Биз кыргыздар кандай элбиз? Мага сүйлөм жазып койгулачы, меймандос деген менен сүйлөм. Меймандос деген менен сүйлөм эми. Меймандос эмеспиз? Куат, сен меймандос эмессиңби? Менимче кыргыздардын баары эле меймандос. Кыргыздар абдан меймандос эл же калк деп айтылат, жакшы, азаматсыңар. Эми балдар, азыр биз кайра текстке кайрылып келсек, кээ бирлериңер эми кыргыз тилди Кыргызстанда көбүнчөсү меймандос эмес деп эсептейм. Ким жазды буну? Көрбөй калдым. Ар бир адамдын өзүнүн ою бар, туура. Ар бириңердин оюңар туура деп эсептейм. Эми кыскача азыркы окуган текстти мен силерге айтып берип коеюн, балдар. Эмне жөнүндө бүгүн сөз кылдык биз? Орусчасына айтып берейин. Каждый кыргыз считает свое отечество святыней. Если нужно, он пожертвует жизнью за отчий дом и землю, где родился, за народ, с которым связана его судьба. Есть ли в мире край такой редкостной красоты, как наш кыргызский? Эти слова Акына созвучны с моим восхищением. Я думаю, что для каждого человека место его рождения является самым благодатным уголком земли. С незапамятных времен наши предки, кочуя по просторам Алату, Алтая и Саян, познавая достоинства и ценность земель, сумели облюбовать для своего проживания равнины и горные места с несравненной по красоте природой. Они осели на берегах бурлящих прозрачных рек и чистых озер, на пойменных лугах, у подножия склонов и в благодатных горных ущельях с обилием сочных трав. Демек, азыркы биз окуган текстте, балдар, бүт кыргыздардын жашоосу, кыргыздар жөнүндө айтылып атат. Многочисленные войны и походы наших предков не были захватническими. Они лишь защищали свое отечество, героические подвиги великих богатырей. Народ верит, что растущее поколение познает великие уроки наших предков, усвоит мудрые наставления, богатое наследие своего народа и будет с честью и достоинством служить ему верой и правдой, деп биздин текстте жазылган экен, балдар. Эми, балдар, азыр кайра текстке кайрылсак, эми могу сүрөткө мен силердин көңүлүңөрдү буруп кетким келип атат. Карагылачы эми, бул жерде силер кайсы улуттун өкүлдөрүн көрүп турасыңар? Кайсы улуттун өкүлдөрү бар экен бул жерде? Силер билгендерден. Орусия. Жакшы. Дагы. Бат-баттан айтабыз, балдар, сабагыбыз бүтүп калбасын. Татарлар. Жакшы. Украина. Жакшы. Түрк элдери, башкыр элдери, дагы кайсы жакта? Кандай элдерди көрүп турасыңар? Өзбектөр, казактар, туркмендер, тажиктер, славяндар бар экен бул жерде, белорустар бар экен, молдавандар бар экен. Демек, дунгандар бар экен. Мисалы, биздин эле Кыргызстанда жашаган улуттардын өкүлдөрү, корейлер бар экен, немецтер бар экен. Демек, ар кандай улуттун өкүлдөрү бар экен, балдар. Азаматсыңар. Эми үй тапшырмасын жазгандан мурун, балдар, бүгүнкү сабак боюнча мен бааларды айтып кетейин. Аширова Бегимай, азаматсың, 5. Ипара жакшы, жооп берди, 5.
Нуркыз иштеди, мен көрүп турдум. Нуркызга 5. Нурсултан бир суроого жооп берди. 4. Имран жооп берген жок. Имран. Ипара чыкты. Ашырова Бегимай. Бермет 5. Азамат Темирбаева Бермет. Кубат 5. Жакшы иштеди Кубат. Калгандарыңар иштеген жоксуңар. 11-чи А жана В класс. Мен силерге дагы айтып атам. Ар бир сабакта иштегениңер боюнча, билим Азамат 5. Сен жаңы болгондуктан эметпедим. Кечирип койсун. Силер жооп берип аткан тапшырма боюнча жооп берип аткандарыңар боюнча мен сабакка баа коюп турам. Андан тышкары Я класстан дагы тапшырма жөнөтөм. Үй тапшырма бүгүнкүгө ата мекен жөнүндө 6 макал жаттоо. Эми бул 6 макалды кантип мага айтып бересиңер? Жаттагыла десем китептен эле окуй бересиңер. Буну жатка биле бергиле. Мектепке келген күнүңөр болот, кайсы бир күндөрү. Ошондо келип мага адабияттан дептериңерди, кыргыз тилден жаттаганыңарды айтып берип, тапшырмаларга баа алсаңар болот. Угуп атам, Ипара? Суроолоруңар болсо бере бергиле. Ипара, суроо. Так, эгер сурооңар жок болсо, анда балдар саламатта калгыла. Кийинки жолугушканга чейин. Өткөн сабактын иши Я класста жок. Ипара, мен айткам, 2 сабак бүткөндөн кийин анан мен тапшырма берем. Себеби тапшырмаңар көбөйүп кетет. Мен кыргыз тилден 2 кыргыз тили өткөндөн кийин тапшырма берем. Түшүнүктүү болду.